Арадан 35 жыл өтүп, апаттуу согуш майданында аман айткан ооган ардагерлери бүгүн мынтип жеңишке жеткен күнүн белгилеп жатышат. Батырлардын арасында Каракулжа районунун тургуну Кенжебек ага да бар. Ал согушка барган учурда болгону 18 жашта болуптур. 1982-жылы 29-октябрь күнү катардагы жоокерлер сыяктуу Кенжебек ага да учак менен Афганистандын Кабул аймагына барып түшөт. Андагы эстен кеткис оор күндөрдү айтканга оңой болгону менен көргөн күн алда канча кыйын болгон дейт каарман. Менин службам ошол Газниде башталды. Барарым менен өзүмдүн спеси боюнча оператор наводчик деп түшпөстөн мотострелковый полкко ошо сухопутный болуп ошо биринчи эле ошо снайперщик болуп ошол жерден кызмат өтөй баштадым. 6 ай снайперщик болдум. Андан кийинкиси командир отделения замкомзводко чейин бардым. Ооган ардагери Беделбай ага да жигиттерче өз кызматын өтөп келген. Ал бүгүнкү күндө элинин сыйырматтуу уулу. Ардагердин айтымында ошол учурдагы жоокерлердин көпчүлүгү болгону 18, 19, 20 жаштагы уландар болушкан. Бүгүн мынтип эл сыймыгына айланып, тарых барактарында жазылып калышты. Айрымдарына согуштун залакасы тийип, бир топ жаш азаматтарыбыз кайтыш болду дейт. 1979 жылы элинин Ооган мамлекетинин суранычы менен биздин Советтер Союзунан ушу чектелген аскер контингенти Ооганстанга кирген 25 декабрда. 1979 жылы 15 февраль күнү ушул күнү акыркы биздин Советтер Союзунун аскери Ооган жергесинен чыгып кеткен. Ошол кезде биз бардыгыбыз улуу Советтер Союзу деген мамлекетте жашайт элек. Ошонун ичинде биздин дагы Кыргыз Республикасы ошол мамлекеттин ичинде өзүнчө республика эле. Эгерде 253 адам ошол жакта курман боло турган болсо, келгенден кийин 1,5 миңден ашык адамдар ошол жакта өтүп кетти. 7,5 миң Ооган согушунун ардагери болсо, бүгүн 5 миңге жетпеген Ооган согушунун ардагери калды Кыргызстанда. 1979 жылы башталган апаат учур 1983 жылы атайын расмий түрдө Ооган согушу деп кабыл алынган. Катышып келген баатырларга улуу ата мекендик согуштун баатырлары сыяктуу эле бир топ укуктар берилип, ар кандай мамлекеттик колдоолор көрсөтүлө баштаган. Бүгүнкү күндө да мындай иш-аракеттер өзгөлтүксүз уланып келүүдө. Мындай самалык Каракулжа районунда дагы бар. Алсак, жергиликтүү өкмөт тарабынан бир топ жеңиликтер каралган. Бүгүн мынтип Ооган ардагерлери үчүн да атайын пикир алышуу максатында курулган каана ачылып, кубанычтарында чек жок. Биз ушу кабинетти ушу ардагерлерге берип, ушу жерде өздөрүндө болгон кандай мүмкүнчүлүгү болсо, буларга өздөрү мынакей бар жолу ушу жасалганлардын бар жолу ушу ардагерлер өздөрү жасады. Айыл өкмөттөр мына отурган стол-стулду айыл өкмөттөр бар жогу биригип ушул стол-стулду жаңы алып келип, ушу ардагерлер эс ала турган бөлмөгө айлантышты да. Анан медицина болобу, социалдык маселе болобу, дайыма бул кишилер менен биргеликте биз көмөктөшүп, бул кишилерди биз суроо талабын дайым аткарганга милдеттүүбүз. 10 жылга созулган Ооган согушуна Каракулжа районунан жалпы 126 жоокер барган. Алардын арасынан 3 азамат баатырларча курман болуп, элине кайтпай калды. Кайтпай калган жоокерлерге Куран окулуп, гүл чамбарлар коюлуп, тууган уруктарына акчалай колдоолор көрсөтүлүп турат. Биздин азыр Каракулжадан бизге жеңилдигибиз айыл өкмөттөн, райондон жардам берип, жанагы фактордан ден соолугубузду сурап турат. Биз бул жагына баарына ыраазыбыз. 1979 жылдын 27 декабрында советтик аскерлер Ооганстанга басып кирген. Ооганстандын ошол кездеги лидери Нажибулла Аминдин президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү менен аяктаган. Кыргызстандан Ооган согушуна советтик аскерлердин катарына 7 миңден ашуун адам тартылган. Алардын 249-у кайра кайткан эмес. 4-өөсү дали белгисиз. Сүйүта Кадырбек кызы Сыймык Жолдошбай уулу Ширин Тоймонбетова Кутмантан көрсөтүүсү.